Арыбаңыздар, сиздер менен кайрадан Будь здоров каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен кош бойлуулукту пландоо тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Албетте, ар бир ата эне дени сак, ымыркайды каалайт. Ал эми дени сак ымыркайгай болуш үчүн кош бойлуулукту туура пландоо сунушталат. Кош бойлуулукту пландоо бир гана эне үчүн эмес, ата үчүн дагы өзгөчө мааниге ээ. Пландоодо профилактикалык иш-чараларга, аракеттер комплексине абдан катуу басым жасоо керек. Мүмкүн болушунча 4-5 ай мурда пландоо сунушталат. Кош бойлуулукту пландоодо энелер үчүн негизги эрежелер кайсылар? 3-4 ай мурда баардык медициналык кароодон, анализдерден, текшерүүдөн өтүү керек. Денени чыңдоо, спорт менен машыгуу, муздак, ысык аба ырайына адаптация болуу, стресстен алыс болуу, таза абада көп жүрүү жана гимнастика жасоо сунушталат. 3 ай мурда гормоналдык каражаттарды токтотуу зарыл. Бойго бүткүчө 2-3 ай мурда сауна, мунчо, ысык процедуралардан алыс болуу сунушталат. Алкоголдук ичимдиктерди, тамеки жана терс адаттарды таштоо негизги ролду ойнойт. Жашылча жемиш, витаминдүү жеңил азыктарга басым жасоо сунушталат. Болочок эне үчүн B9 витамини өтө зарыл. Башкача айтканда, фолий кислотасы. Бул баланын денелик, акыл эс жактан өсүшүнө жардам берет. B9 витамини төмөнкү азыктарда абдан көп. Көк чөптөр, банан, апельсин ширеси, уйдун боору, тоок эти. Суткалык өлчөмү 400 мг. Ашыкча косметикалык процедуралардан дагы алыс болуп туруңуз. Ал эми окурмандар, кызыктуу ден соолукка керек кеңештерди өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга сөзсүз түрдө катталыңыз жана лайк басыңыз. А биз болсо теманы улантабыз. Ал эми болочок аталарга зыяндуу терс адаттардан арылуу зарыл. Мисалга, тамеки, алкоголдук ичимдиктер жана кофе. Аялдарга B9 кандай керек болсо, болочок ата үчүн дагы маанилүү. Ал анткени бул сперманын сапатын жакшыртат. Иммунитетти булчуңдарды чыңдоо зарыл. Дайыма отуруп иштеген эркектер активдүү кыймылга басым жасашы керек. Мүмкүн болушунча кенен ич кийим кийүү зарыл. Тизеге ноутбук же телефон коюп иштебей эле коюңуз. Кош бойлуулукту пландоо учурунда суукка орунуп калуудан алыс болуңуз. Антибиотик жана башка дары-дармектерди бир гана врачтын көрсөтмөсү менен алыңыз. Кош бойлуулукту пландоодо жубайлар экөө тең тапшыруучу анализдер. Жыныстык жол аркылуу жугуучу инфекцияларга, кандын, зааранын жалпы анализи, кандын биохимиялык анализи, ВИЧке, гепатиттин Б жана С түрүнө тапшырыңыз. Ал эми тилегиңиз орундалып кош бойлуу болсоңуз, токсикоз, башкача айтканда талгак жөнүндө маалымат уга кетиңиз. Эрте токсикоз негизинен кош бойлуулуктун алгачкы 3 айлыгында башталат дагы 12-13 жумалыгына чейин өтүп кетет. Айрым учурларда гана 16-18 жумага чейин улануусу мүмкүн. Эрте башталган токсикоздо аял окшойт, кусат, шилекейдин көп чыгуусу байкалат. Күнүгө бир нече ирет тамактанса деле кусат. Тамакка болгон табити төмөндөйт. Даам сезүүсү өзгөрүп, жалпы алсыздык жана салмактын азайышы байкалат. Жеңил формасында амбулатордук шартта дарылоого мүмкүн. Ал эми орточо жана татаал формасында стационардык дарылоо курсу зарыл. Диетаны сактоо негизги мааниге ээ. Жеңил сиңген, ар түрдүү витаминдер көп өлчөмдө камтылган жылуу түрдөгү анча чоң эмес өлчөмдөн ар 2-3 саат сайын тамактанып туруу сунушталат. Эс алуу менен иш режимин туура сактоо, эмоционалдык абалды бир калыпта кармоо баланын туура калыптануусуна жардам берет. Урматтуу ата-энелер, кош бойлуулукту пландап жаткан болсоңуздар, жогоруда айтылган маалымат сиздерге пайдасы тиет деген ишеничтебиз. Тилегиңиз орундалып, бактылуу ата-эне болуңуздар. Сиздер менен Будь здоров YouTube каналы болду. Саламатта туруңуздар.